сизге Жалил Атамбаев тарабынан доо коюлат деп күттүңүз беле? Эми мен иликтөөнү жасап атканда билбейм, көпчүлүгү жанагы кесепеттерин көп ойлошот экен. Мен эми ал жагын ойлогон жокмун чындыгындачы. Мен ошол иликтөөнүн сапаттуу, далилдүү, мындай аргументтүү, көп эмеге жанагы мындай негиздүү чыгышын каалагам да. Анан ошого жетиштим деп ойлойм. Себеби мен 2 ай бою иликтөөнү жүргүзгөм. 2 айдын ичинде мен күн сайын материал чогултуп келип аткам. Демек, мен ошол материалдын сапаттуу жана далилдүү болушуна мындай максималдуу кам көргөмүн десем болот да. Анан эми 50 миллионду ал каяктан алды дегендей, мен 50 миллион деп күткөн эмесмин, бирок эми 50 миллион десе 50 миллион экен. Эми бирок эми өзү бергенден кийин ал Жалил Атамбаев бердиби, башкасы бердиби, эми ошол өзүнүн кадырын 50 миллион экенин өзү далилдеп берсин эми. Андан сиз ошол иликтөөңүздө аягында президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөш жүргүзгөн жана бүгүн эле ошо сиздин колдоп кесиптештериңиз президентке кайрылуу жолдошту. Сиз бийлик тарабынан кандай мындай колдоо болот деп күтүп атасыз? Мындай да, бийликтен мен күтсөм дагы, күтпөсөм дагы бийлик буга реакция бергенге милдеттүү. Себеби эл бийликке ишениш керек. Бийлик элге таянбаса, элдин ишенимине таянбаса, элдин ишенимине ээ боло албаса, демек анын күчү жок да. Ошон үчүн бул бийликтин милдети деп эсептейм. Ал бир жагы. Анан эми биз мына эл бийлик келгенде не деп келет? Не деген убада менен келет? Коррупцияны жоём деп келет, шартыңарды оңдойм, жакшыртам деп келет да. Анан мен уурулукка жол бербейм деп келет. Мен баарына калыс карайм деп келет. Мына ошол милдетин аткарганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ошону аткарсын. Президенттин сөзүн бергендигим анык. Себеби президент буга чейин өзү айтып аткан, ошол коррупция менен күрөш аеосуз болот деп аткан, тандоосуз болот деп аткан, четинен болот деп аткан. Демек, биз дагы ошол сөздү мындай абдан колдойбуз да. Мисалы, мен колдойм ошол. Мындай коррупция менен күрөш тандоо менен болбош керек, ал четинен болуш керек. Анда элдин мындай бир калыс мындай териштирүүлөр болуш керек да. Ошол. Түшүнүктүү экен. Эми сиз азыр жогоруда соттун өкүлдөрү келип кетти сизге. Сүйлөшүүлөр болду. Алар сизге эмне дешти? Соттун өкүлдөрү келип кеткен мен байкаган жокмун. Азыр бул жерде мына дагы мыналар турат, сизге мындай жолугуп. Бул жогорку соттон келишкен, азыр бизге интервью беребиз дешип аткан. Анан бул жерде дагы биздин азыр журналисттер ким интервью алат экен билбейм, биздин кесиптештер. Анан аларда деле ушундай суроолор болсо керек. Анан буга кандай жооп берет, эми өзү жооп берет го дейм. Өзүнүн пикирин айтат, оюн айтат дегендей көз карашын билдирет. Ошону күтүп атабыз. Өзү негизи Ош шаардык сотуна берилген, ооба. Анан ал Ош шаардык сотунда каралат биринчи эмеде. 17 майга деп биринчи соттук кароо күнү белгилениптир. Ошого биз даярданып атабыз эми. Ошол. Болду, ушул эле.